Assalamu алейкум, урматтуу мекендештер. Арбаңыздар, бүгүн 15-июнь 2024 силер менен кайрадан миграция жаңылыктары. Сөз баштарынын астында биздин YouTube каналды колдоп досторуңуздар менен бөлүшүп коюңуздар, себептеген миграцияга тиешелүү эң актуалдуу жаңылыктарды биздин каналдан ала аласыздар. Бүткүл россиялык нелегал 2024 рейди Россия боюнча бүттү. Москва шаарында жергиликтүү калк мечитти курбоого уруксат бербөөгө кол топтоп жатат. Россия Федерациясы Орто Азиядан келген мигранттарды Түндүк Кореянын жарандарына алмаштыруу боюнча долбоор иштеп жатат. Урматтуу мекендештер, негизи эле мечит куруу боюнча сөз ар кандай талкуу болуп келатат. Ошо Москва жергесинде 3 мечит бар. Ошол 3 мечит жетишсиз болуп атат деп бир нече диний өкүлчүлүктөр айтып келген. Буга чейин татар диаспоранын жетекчиси Фарид Фарисович дагы Москвага жок дегенде 50 мечит керек деп ал дагы өзүнүн оюн айткан эле. Негизи эле орус жарандары ошо мечит куруу боюнча абдан катуу сарсанаа болуп атышат. Жулебина районуна мечит курабыз деген шарттар түзүлүп атты эле. Ошол боюнча ошо жергиликтүү калк Жулебина районунан кол топтоп ошол мэрияга кайрылып атат мечитти курдуруу боюнча. Эми Россияда экинчи диний калк бул мусулмандар болуп эсептелинет. Татар калкы экинчи саны менен көп элдер. Ошон үчүн Кудай буйрса мечит курулат деген ниеттебиз. Москва жергесинде ошондой 4 мечит болот деп күтө туралы. Бул боюнча ар кандай талкуулар бар. Жакын арада жакшы жагына негизи жаңылык чечилиш керек. Россия Федерациясы Орто Азиядан келген мигранттарды Түндүк Кореядан, Северная Корея деп коет, ошол жарандарга алмаштыруу боюнча бир нече долбоорлор иштеп атат. Түндүк Корея булар квота менен кирген калктардын бири. Эгерде Орто Азиядан биз жөн эле кирип эмгектенип кайра учуп кетсек, булар сөзсүз түрдө ченелүү квота менен берилет жана ченелүү квота менен кетет. Бул негизи Орто Азиядан иштеп жаткан мигранттарга кооптуу деле эмес, себептеген Түндүк Кореянын жарандары ченелүү менен келет, анан кийин атайын работодатель, мисалы үчүн стройкада же жол куручу оор жумуштарга Северная Кореядан, Түндүк Кореядан монча киши керек деп жөнөтөт экен. Аларды Россиянын аймагына чыгарбай дагы жабык ишканага иштейт, кайра жабык ишканадан чыгып кетет. Ошентип бир проектный долбоор иштеп чыгып атат. Буга чейин ошол миграция жаатындагы күчтүү эксперт Вадим Викторович Каженов дагы ушул тууралуу оюн айтып кеткен. Ошо Түндүк Корея альтернатива деп. Эми бирок жөнөкөй мигранттарга алмаштырууга бул кыйынчыраак болуп калат. Эгерде ошол жердеги пилотный проект туура иштеп кетсе, анда Орто Азиянын мигранттарын ошол Түндүк Кореяга алмаштырат болуш керек. Ошол жака негизи эле жол баратат. Урматтуу мекендешим, эми кайрымдуу болуу оңой эле. Биздин активист мекендештер Теле2 уюлдук оператор менен биргеликте кайрымдуу мекендеш долбоорун иштеп чыкты. Баарыбыз телефон менен эле колдонобуз, бекер эле сүйлөшөбүз. Эгерде ошол мырзалар сунуштап жаткан Теле2 уюлдук операторунун безлимиттик 550 рубльдан турган тарифин колдонсок, ошонун 20% муктаж болгон мекендештерге кетет. Сурап билүү телефондору +7900 155 15 15, +7900 144 14 14. Кайрымдуулукту бирге кылып, Алла ыраазылыгы үчүн мекендештердин долбоорун колдоп коелу. Россия боюнча 4-июндан баштап 9-июнга чейин тергөө комитетинин жетекчиси Александр Бастрыкин шарт берип, нелегал деген рейд жүрдү эле. Баш аягы миңдеген ашык мигранттар депортация болду, Сахарова толду, тилекке каршы алардын ичинде кыргызстандыктар да бар. Бүгүнкү күндө 79 000 жаран кирүүгө тыйым салынды жылдын башынан баштап. Бул чет элдик жарандар, мигранттар. Жана 22 000 киши депортация болду. Бул былтыркыга караганда депортация 2 эсе көп, а запрет на въезд бул 3 эсеге көп болот. Буга себеп болгон ошо Крокус-Ситидagi болгондо окуя. Анан урматтуу мекендештер, бир жашынакай силерге жаңылык, жогорку окуу жайга тапшырууга кыргызстандык жарандарга мүмкүнчүлүк болуп калды. Биз ошо Кыргыз диаспора кеңеши Москва экономикалык вузу менен институту менен сүйлөшүп, кыргыз мекендештери экзамени жок. Экинчиден 15% скидка менен, үчүнчүдөн тил билбесе ошого дагы көз жумуп бересиңер деп сурандык. Ошол аспирантура
магистратура, бакалавриат окуйм дегендер болсо ошака тапшырып коюңуздар. Эң жакшы жери очно заочный жери бар. Анын мен жакшы жерин айтып берем. Цель въезда Россия Федерациясына келгенде учебада кирип турасыңар. Контрагы болгону 110 миңден тегереги, бул жылына. Аны дагы 4кө бөлүп төлөсө болот. Телефон номери болсо +7 499 113 0941. Негизи мыйзам боюнча ковид пандемиядан кийин студенттерди иштегенге уруксат берген. Ошон үчүн мекендештер, бул силерге лайфхак. Окуу жайга тапшырып, жеке эле бул окуу жай эмес, башка окуу жайга эле тапшырып алыңыздар. Ошондо силерге студенттик билет берет, ошонун негизинде келишим берет, вуз менен окуйт деген, ошонун негизинде регистрацияны узартсаңыздар болот. Жана чек арадан учеба деп киресиңер. Учеба менен киргенде эч качан чек арадан көп текшербейт. Учеба деп, цель въезда учеба дейсиңер, кайсыл вузда экенин сурашы мүмкүн. Вуздун атын айтасыңар, ошокто окуп атам деп айтасыңар. Эч кандай Россия Федерациясына чыгып кирип, жана көчөдөгү полициядагы ошо студенттерди көп текшербейт. Ошон үчүн Москва жергесинде жок дегенде ар бирибиз 3 жыл, 5 жыл, 10 жылдан бери жүрөбүз. Окууга тапшырып койсоңар, билимдүү да болуп каласыңар. Жүргөнүңөр дагы оңой болот. Андан тышкары московский дипломду алып каласыңар. Ошону эске алыңыздар. Мен телефонун айтып койдум. Ошого чалып байланыша бериңер. Андан тышкары ошол жогорку окуу жайлар боюнча дагы бир өзүнчө бир чоң тасма чыгарабыз. Россия боюнча азыр 10дон ашык жогорку окуу жайдын бюджеттик орундарга сүйлөшүлүп атат. 10дон ашык вуздардын адрестерин, кандай специализациялардын барын кийинки бир чыгарылыштарда жакын арада чыгарып беребиз. Каналды карап туруңуздар. Мекендештер, Москвадан квартира алам десеңиз, ипотекага, выкуп, первичка, вторичка, ушул жашынакай чырайлуу кызыбыз алып берет. Нурхом агентствонун жетекчиси, Москва Ситиде офиси бар. Телефон номер. Номер 965 131 1121 номерине кайрылып 6% менен ипотекага үй алсаңыздар болот. Жана 3%, анан 2% айткан, аны телефондон чалып өзүңүздөр билип алсаңыздар болот. Чалыңыздар, кайрылыңыздар. Урматтуу мекендештер, эми Америка Кошмо Штатында көптөгөн кыргыз жарандары бар, 100 миңдин тегерегинде деп атат. Ошол жерде Калифорния аймагындагы нелегал жүргөн жарандарды, кыргызстандыктарды, өзбекстандыктарды, Грузия, Молдова, Таджикстан жана Россия 6 өлкө жарандарын нелегал болсо депортация кылганга Америка Кошмо Штатынын президенти Джо Байден кол койду. Эми ошо Америкадагы жүргөн тааныстар болсо ошо видео менен бөлүшүп коюңуздар, аларда сак болсун, документтерин тууралап алсын. Эми Москва жеринде болсо документтери тууралаш үчүн кээде регистрация жасаш керек, кээде эмгек келишимин жасаш керек, кээде такыр болбой калса чыкты кирди жасаш керек. Ошо биз менен иштешип жаткан чыкты кир жасаган жаамат бар. Эгерде чынында муктаж болсоңуздар, алар ошол бекер чек арага алып барып, кайра легалдашып силерди алып келип берет. Телефон номерлери +7 925 465 68 40, экинчи номери +7 929 633 74 65. Замир жана Абубакыр деген мырзалар. Метро Волгаровский проспектте 4-выходтан чыгасыңар. Сак саламат болуңуздар мекендештер, силер менен Кыргыз диаспора кеңеши төрагасы мен Кубанычбек Осмонбеков. Көрүшкөнчө.